Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Москвада мигранттар жашаган жатаканада өрт чыкканы кабарланды. Москвада Борбор Азиялык эмгек мигранттары жашаган жатаканада өрт чыкканын Азоди радиосу кабарлады. Маалыматта айтылгандай, кырсык 17-майда Новые Черемушки метро станциясынын жанындагы аймакта болгон. Жатаканада Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары жашап жатканы, алар ошол жерде иштеген эмгек мигранттар экени кабарланды. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок, алар документтердин баары күйүп кеткенин айтышты. Кырсыктын чоо жайы боюнча териштирүү жүрүп жатат. Жатаканада канча киши жашаганы тууралуу маалымат жок. Москва полициясы эки өлкөнүн расмий бийликтери окуя тууралуу азырынча маалымат берише элек. Булак Азаттык. Эмгек министрлиги Орусиядагы мигранттар төлөнбөгөн эмгек акыларын алды. Бул тууралуу бүгүн 20-майда эмгек министрлигинен билдиришти. Билдиргендей, жыл башынан бери 451 кыргызстандык министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө төлөнбөгөн эмгек акылары боюнча кайрылган. Натыйжада 267 кыргызстандыкка кечиктирилген эмгек акысы төлөнүп берилген. Төлөмдөрдүн жалпы суммасы 17 миллион 660 миң 200 рубльды түзгөн. Өкүлчүлүк эмгек келишиминин жоктугу кызматкердин эмгек укуктарын, анын ичинде эмгек акы алуу укугун коргоду, олуттуу тоскоолдук болушу мүмкүн экенин эскертет деп айтылат маалыматта. Ошондой эле министрлик эмгек акы төлөнбөгөн учурда өндүрүштүк жарааттан улам ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана башка компенсациялар үчүн Орусияда жүргөн кыргызстандыктар Москва шаарында жайгашкан өкүлчүлүгүнө кайрылса болоорун эскертти. Дареги Москва шаары, Малая Поляна көчөсү, 7 үй, 5 корпус, телефон номери 8495 197 76 71 +7925 030 26 27 WhatsApp. Булак Супер Кежи. Бишкектеги окуя. Президент дагы кайталанса, уюштургандар аеосуз жазаланарын эскертти. Президент Садыр Жапаров Бишкекте 17-18 майда чет элдик студенттер менен болгон окуя тууралуу кайрылуу жасап, дагы ушундай окуя кайталанса, башаламандык уюштургандар аеосуз жазаланарын эскертти. Мамлекет башчысы тартип болбосо, кандай гана мамлекет болбосун, өнүгүү болбой турганын белгиледи. Кылмышкерлерди өзүн билемдик менен жазалоого жол берилбейт. Жазалоо үчүн сот бар, бийлик бар. Биз бул жолу ушул окуядан чоң сабак алдык. Эл дагы сабак алып, эми мындан ары мындай чакырыктарга, чагымчылыкка, оор басырык, сергек ой жүгүртүү менен анализ жасап, дароо эле дүрбөп чыга калбайт деп ишенебиз. Эми мындан ары ушундай окуя кайталанса, анда күч органдары биринчи мүнөттөрдөн баштап эле күч менен таратуу ыкмасына өтөт. Кудайга шүгүр, азыр күч структуралары мурдагыдай алсыз эмес. Мейли ким болбосун, ал биздин жаранбы же чет өлкөлүк жаранбы, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирсе, башаламандык уюштура турган болсо, аеосуз жазасын алышат, деди Жапаров. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Ибрахим Раисинин өлүмүнө байланыштуу Иран лидерине көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Иранын президенти Ибрахим Раисинин жана аны коштоп жүргөн адамдардын тик учактын кыйрашынан улам каза болгондоруна байланыштуу Иран лидери Аятолла Али Хаменейге көңүл айткан телеграмма жолдоду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Иран Ислам Республикасынын президенти Ибрахим Раисинин трагедиялуу жагдайда тик учак кырсыгынын кесепетинен мезгилсиз дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Сизге жана Иран элине, маркумдун үй бүлөсү менен жакындарына, кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм деп жазылат анда. Ошондой эле телеграммада Иранын маркум президенти өлкөсүнүн дүйнөлүк аренадагы аброюнун жогорулашына, анын өсүп өнүгүшүнө жана элинин бакубат жашоосуна эбегейсиз зор салымын кошконун айтылып, жасаган эмгеги унутулбай турганы кошумчаланган.
Иранын президенти Ибрахим Раиси, тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян жана башка расмий адамдар бара жаткан тек учак 19 майда өлкөнүн түндүк батышындагы Верзаган аймагына кулап түшкөн. 20 май күнү эртең менен Ирандын вице-президенти Моксен Мансури президент жана анын делегациясы тек учак кырсыгынан каза болгонун тастыктады. Буга байланыштуу Иранда 5 күндүк аза күтүү жарыяланган. Булак Спутник эжи. Кол көтөргөн тепкен. Бишкекте эркек адам кичинекей кызга кол көтөрдү. Интернет желесинде Бишкекте 18 майда болжол менен саат 12:00 чамасында белгисиз адамдын Турусбеков жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде кичинекей кызга кол көтөргөн видеосу тарады. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 20 майда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалымдалгандай, бул факты Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ага ылайык ыкча миздөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан жарандын өздүгү такталып, тергөө кызматына алынып келинген. Ал 1985-жылы туулган кыздын атасы болуп чыкты. Учурда экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат. Булак Супер KG.